2020 жылы 68 судья тартип жоопкерчилигине тартылган. Алардын ичинен 61-ине алдын ала эскертүү берилип, 2 судья эскертүү алса 4 судьяга сөгүш жарыяланган жана 1 сот ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Бул маалымат жогорку соттун пленумунда айтылды. Жыл жыйынтыгын чыгаруу үчүн онлайн конференцияда тартип комиссиясы тарабынан 3 судьяны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берилгени белгилүү болду. Анда жаза дайындоо боюнча соттук тажрыйба жөнүндө жогорку соттун пленуму талкууга коюлуп, былтыр республика боюнча биринчи инстанциядагы соттордун кароосуна жалпы 125.239 соттук иш жана материал келип түшкөнү айтылды. Бул 2019 жылга салыштырмалуу соттук иштер менен материалдардын саны 9%га кыскарганын түшүндүрөт. Биринчи инстанциялык соттор тарабынан 2020 жылы бардыгы болуп 124.393 иш каралып бүткөн. Мындайча айтканда 89% каралып, алар боюнча тиешелүү соттук актылар кабыл алынган. Ошондой эле 2020 жылы биринчи инстанциядагы соттор тарабынан кабыл алынган соттук актылардын 10%, же болбосо 12.487 соттук иш апелляциялык тартипте даттанылган. Ал эми ошол эле апелляциялык инстанциядагы соттор тарабынан даттанылган соттук иштердин 80%, мындайча айтканда 9.993 соттук иш экинчи инстанциялык соттор тарабынан толук каралып бүткөн.